Урматтуу Камчыбек Ташиевич, элдин үнүн угуп коюңуз. Биздин ичибиз күйүп атат. Кан жутуп атабыз. Талчыбыктай буралган 17-деги кыз канчылган дене өлгөн өлүктү таап кучактап кан жутуп атабыз. Ушуга жардам бериңиз. Жаш балдарды ушундай эмне кылган мыкаачы, зөөкүр айбандар көбөйүп кетти. Ал айбандарга сөзсүз өлүм жазасы колдонбосок, биз коомду мындай илдеттерден тазалай албайбыз да. Айрымдары жазып атпайбы коомчулукта. Буларды мамлекет баккандан көрө атып салган жакшы. Ошо негизде ошо атууга өкүм киргизген жакшы да. Калкыбыздын көпчүлүк пайызы ошол өлүм жазасын кейирүү керек деген немеде да, ойдо да. Бирок мыйзамга каршы. Кыргызстанда өлүм жазасы киргизилеби жана ал кандай кылмыштарга колдонулат? Акыркы Айсулунун окуясы коомчулукту селтеттирип өлүм жазасын киргизүүнү кайрадан күн тартибине алып чыгууда. Мындай жаза мыкаачылык менен киши өлтүргөндөргө, жашы жетелектерди өлтүргөндөргө, ошондой эле зордуктоо же башка жыныстык мүнөздөгү зомбулук аракеттери менен коштолгон кишилерге карата сунушталууда. Ички иштер органдарынын ардагери, милициянын отставкада полковниги Жеңиш Ашырбаев үйрөнүп калган адат калбай турганын, жогорудагы категорияларга таандык кылмыштарды жасагандар психологиялык оорулуу болорун, коомго коркунуч келтирүүчү жарандардан арылуу туура чечим экенин айтууда. Өзүңөргө белгилүү болгондой 2019-жылы жаңы мыйзамдар, жаңы кодекстер киргенде рецидивист деген бир эмен алып салган да. Бул рецидивист деген ошо өнөкөт адат болуп калган кылмышкерди ар дайым ошо бир кылмышты кайра эле жасай берет депчи. Эми кийинки кодекстерде кайра киргизип атат. Бул айтканым ошол мына кечегиде деле буга чейин дагы ошондой жаман ишти кылып түрмөгө туруп чыккан деп атпайбы? Анан ошол жактарын иликтеп келгенде бул үйрөнүп калган адат калбайт да. Ошон үчүн коомго коркунуч келтирүүчү ошондой жарандарыбыздан жакшы арылганыбыз жакшы да. Бул баягы жаза аткаруу мекемелерине атайын тарбиялап коомго чыгарабыз дейт, бирок ал жактан тарбия алып чыкпайт да, тескерисинче бузулуп чыгат. Ошондуктан ошондой туура айтууда айрым бир категорияларга жана жаш өспүрүмдөргө, келин кыздарга карата оор кылмыштарды жасагандарга өлүм жазасын караштырылат. Бул жерде туура мен кошулам. Бул жерде президент туура айтты, ар бир институт өзүнүн багытына карап чыгып, ошо бир чечимге келгиледи. Чындыгында муну аябай иликтеп чыгып, мына бир чечимге келиш керек. Мен ошол өлүм жазасын киргизгенге колдойм. Себеби мындай жаман ишти жасагандар бул адат болуп калат да, оңолбойт. Өтө өзгөчө оор кылмыштарды жасагандарга өлүм жазасын киргизүү учурдун талабы. Мыйзамга мындай катаал чараларды киргизбесек, бул илдеттерден арыла албайбыз. Өлүм жазасы башкаларга профилактика болот. Психологиялык таасир берип, кандайдыр бир кылмыш жасоодо ойлонушмак. Бул тууралуу саясий эксперт Нурканбек Патиев билдирди. 200дөн ашык, то есть 200ге жакын адам, 170 менен 80 ортосунда ошол өлүм жазасына буйрула турган адамдар өмүр бою кесилип абакта жатат. Алар өзгөчө оор кылмыштар менен кармалган, бирок ошолорду мыйзам жоктугунан улам мамлекет бүгүн ошол кылмышкерлерди, өзгөчө оор кылмыш жасаган кылмышкерлерди бүгүн мамлекеттин эсебинен аларды мамлекет багып, өмүрүнүн акырына чейин кармап отурат. Бирок суроо жаралат. Ошондой кылмыш жасаган адамдарды кармоонун, мамлекеттин эсебинен багуунун зарылчылыгы барбы деген суроо жаралат. Ошондуктан мен жеке пикиримде бул өзгөчө оор кылмыштар үчүн ошол жаш балдарга, аял затына, кыздарга ошондой өзгөчө оор кылмыш жасап, аларды өлтүргөн, зордуктаган, кыйнап өлтүргөн кылмышкерлерге эч кандай аял болбош керек. Алар сөзсүз кайсыл коомдо болбосун өлүм жазасы күтүп турат аларды. Ошондуктан бул учурдун талабы. Акаевдин тушунда адам укугунун декларациясынын 50 жылдыгына карата 2 жылга мораторий койгон. Андан кийин 2007-жылы өзгөчө оор кылмыш жасагандарга өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы киргизилди. Деген менен мамлекет оор кылмыштарды жасагандарды өмүр бою бакканга милдеттүү болуп калууда. Кийин алар ырайым алуу менен жазасын жеңилдетип, коомго аралашып кеткендер бар. Жыйынтыгында өрө учурган жагдайлар токтобой жатат. Ошондуктан өлүм жазасын колдонуу керек. Бирок бул үчүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси турат. Анткени Конституция боюнча Кыргызстанда өлүм жазасын колдонууга тыюу салынарын юрист Нурланбек Капаров кошумчалады. Бизге үйрөтүп аткан, бизге ошол чыгыш батыш өлкөлөрдө, Америкаларда өлүм жазасы ушу демократиянын чокусуна чыккан өлкөлөрдө өлүм жазасы бар. Бул өлүм жазасы демократиялык өлкөгө
тескери таасирин тийгизет деген бул туура эмес да, менин көз карашым бул өзүнчө. Бардыгына эмес, бирок кээ бир айрым өзгөчө маанилүү, өзгөчө оор кылмыштарга айрыкча мына ала качып, кыз ала качып, кыз зордуктоо, ала качып барып өлтүрүп коюу, жаш жетелек балдарга жасаган зомбулуктар бул деген мындай адам сөз менен айтканга болбойт да. Мындай кылмыштар мына Союз кезинде дагы ушундай эле. Мындайларга эң жогорку жазаны өлүм жазасын. Демек биздин башкы мыйзамыбыз ал конституциябызга өзгөртүү киргизиш керек. Эми кайрадан референдум өткөрүш керек болуп калабы? Анда придется баягы мыйзам талаптарынан биз чыга албайбыз да. Биз тем более мыйзамдуу өлкөбүзгө укуктуу мамлекет жашап аткандан кийин биз андан чыга албашыбыз керек. Бирок бул маселе элден мен да угуп жүрөм, элде аябай чоң талкууда жүрөт. Бир элдин калкыбыздын көпчүлүк пайызы ошол өлүм жазасын кийирүү керек деген немеде да, ойдо да. Бирок мыйзамга каршы. Ал эми өлүм жазасын киргизүүнү жалпы коомчулук колдойбу? Бул боюнча Регион телеканалы сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда төмөндөгүдөй пикирлер айтылды. Оор кылмыш болсо киргизиш керек да. Ал жерде жаш балдарга зордук, зомбулук болуп атпайбы? Ал сот чечими мындай туура болуш керек да, канча сот бир канчалаган жылдар бою созулса дагы ошонун чындыгына жетип анан өлүм жазасын киргизсе болот деген ойдомун. Мындай подставалар да болуп калат да. Ак жерден ошондой ошол нерсени көп жылдарга созулса дагы түгүнө жетиш керек да. Негизи эле ушул өспүрүм кыздарды зордуктап, өлтүрүп койгон, педофилия кылгандарга өлүм жазасын киргизүү сунушу айтылып атат президент тарабынан. Колдойсузбу ушуну? Конечно, колдойбуз. Мындай окуялардын көп эле болуп аткан. Ошого байланыштуу бул чечим туура деп кабылдайм. 100% колдойбуз. Ошо. Кечээ күнкү окуядан кандай таасир алдыңар? Коркуу сезим пайда болду? Ооба. Мындай ишенич деген сезим жок болду да бизде. Көчөгө да мындай чыга албай, караң киргенде мындай коркуп, анча деле көчөдө баса албай калдык. Анан бирдеме алыш керек болсо мындай күндүзү бардык иштерди бүтүргөнү аракет кылып калдык. Айтсам туурасын айтсам, өлүм жазасын коюш керек. Мындайлар педофилдер, мондай изнасилование дегендер көп болуп атат. Ушу адам бери 2018 жылдан бери канча адам неме болуп, зордукталып, канчасы неме болду. Мен сунуштайм ушу законду. Улам айтып турса дагы, балким мындай иштер эме болмок беле, азаймак беле деген нерсе да. Себеп дегенде баарыбызда кыз бала бар да, эже бар, жеңе бар дегендей. Анан бул эми кандай деп айтсам, анан ошол эркек адамдары көбүнчө жасап аткан нерселери эркек адамдар болуп атпайбы? Ошолорду да бир мындай тартипке чакырыш керек го дейм да. Мыйзамдан коркпой калыш. Мыйзам жумшак болуп атабы деп ойлойм. Эми күч өтпөсө болбойт. Если андай болбосо токтобойт да. Бул жеке мен өзүм ой. Мен башкалар кантип ойлойт эми билбейм да. Бу жерде көпчүлүктүн оюн неме кылып туруп анан кабыл алат да. Ошого мен күч өтүү керек деп ойлойм. Күч өтүп, анда токтобойт да бул. Акыркы учурда мындай окуялар болуп жүрөт, кээ бирде билбей да калып атабыз, каерде болуп атканын. Органдарга кайрылбай да коюп атышат. Ар кандай болот да. Аны жөн эле кабап койбасын. Бейле кетсек, 30-сентябрда Ысык Көл облусунда 17 жаштагы кыздын зордукталып өлтүрүлгөнү белгилүү болду. Ички иштер министрлиги кылмышка шектүү 41 жаштагы буга чейин бир нече жолу соттолгон адамды кармады. Ал ортодо президент өлүм жазасын киргизүү аракети башталганын билдирди жана Айсулуунун ишин өзү көзөмөлгө аларын маалымдаган. Асель Сыдыкова, Урматбек Умарбеков, Регион телеканалы.